Өзіңіздердің ойыңыздарды комментарийге қалдырып, біздің канал менен бірге болыңыздар. Саламатсыздар, урматтуу самадаштар. Мен азыр бирөөлөрдү күтүп отурдум эле, анан кийин бекер отурбай силер менен ушул бир топ кишилер сураптыр. Эмнеге Мадумаровго жан тартып атасыз? Эмнеге Мадумаровго жан тартып атасыз? Мен тааныштарым бар, ошолордун ичинде эми тууган урук баарыбыз да бар. Ошол Садыр Жапаровдун бийлигин жактагандар, башкасы деле ошо кылып көп суроо бергендер болуп атат да. Ал киши негизи менин колдоомо муктаж деле болбосо керек, бирок баягы кандай гана болбосун, мына ушундай абалда тең салмактуулукту кармаганга биз көнүшүбүз керек. Эмчи Мадумаровго жан тартып атам? Себеби мындай да, кыргыз саясатында көптөр жүрөт үйлешип. Кыргыз саясатында жүргөндүн баары өзүн саясатчы сезип алганы бул туура эмес. Бул саясатчы деген жөндөм. Адамга бул берилет же берилбейт. Буга баягы нукура, ар жакта кыргызда бир сөз бар, дээр деп коет. Дээринде бар экен, дээринде жок кенедейинен. Же болбосо дээринде бар адам экен, мынтип кетти дейт эмеспизби? Мана ошол дээрине деңгээл деп коет. Деңгээл десе же мен ушу деңгээлге жетишиме деп жана бир кээ бир ырчы чорчулар тиги булар айтып атпайбы? Кайсы жерде кимдин деңгээли кайсы жерге токтойт деген дагы сөз түшүнүктөр бар да. Мына ошол жактан алып караганда Адахан Мадумаров балекет десек дагы, кандай десек дагы бүгүнкү кыргыз саясатындагы экинин бири жана ошол дээри менен деңгээли дал келген саясатчы десек болот. Анан эми ал киши Бакиевдин тушундан деле, анан тинт деле, мынт деле, эми айрыкча ушул бийликтин тушунда Адахан Мадумаровго карата жөн эле болуп көрбөгөн бир нерселер чаптап атышпайбы? Ал алардын иши. Мен чынында бир топ жерден кээ бир көз карашымда ал келет, кээде дал келбей кетет, бирок ошентсе дагы Өмүрбек Текебаев мына ошондой оор калибрдеги саясатчы эле. Мен ушундай мамлекеттик деңгээлдеги делген саясатчыдан 2-3 эле тааныйм. Силерди билбейм. Аябай чай ичкен кишинин баарын эле саясатчы деп жаза берет экенсиңер. Туура түшүнүңүздөр, саясатчы эки түрдө бөлүнөт, айрыкча биздин кыргыз саясатында. Мамлекетчил саясатчы, анан коктучул саясатчы. Муну саясатчылар өздөрү эле жакшы билет. Жогорку кеңешке каадыланып отуруп алса эле, же болбосо тиги ар кайсы гезит сайттарга 10 000 сом, 15 000 сомдон берип маалымат, же болбосо маек берип койсо эле ал саясатчы болуп саналбайт. Адам буну менен жашайт. Өмүрбек Текебаев мына ушундай оор салмактагы саясатчы. Албетте ал киши дагы өзү постунда жазгандай өмүрүнүн күзү жакындап калдыбы, мындай баягы даанышмандык кадамга кетип атат да. Мен өткөндө жаңылып айтып алыптырмын. Тиги Адахан Мадумаров ошол пайгамбар жашына жетип калды. Экөөнүн айырмасы бир топ экен. Демек бүгүн кандай десек дагы Адахан Мадумаров күчүнө толуп турган кез экен. Ушул жогорку кеңештин депутаттары ошол баш прокурорго, башкы прокурорду мен абдан сыйлайм. Курманкул Токторалиевичти ошол мамлекеттик башкарууну так аныктап алалы дегенде көп кыргыз түшүнгөн эмес. Бирок ошону мен түшүнгөм, биринчи түшүнүп алалы деп көтөрүп чыккан. Анан ушундай сабаттуулук үчүн сыйлачу элем. Анан могул кадамын мен деле мынтип карап коюп турам. Ошол жогорку кеңештин депутаттары чогулуп туруп айтыш керек эле. Кечирип коесуздар, саясатта мындай жеке өч алуу же болбосо ушундай нерсе жалпыбызга абийир алып келбейт. Ошондуктан бир кишидей болуп ушул башкы прокурорго, могул
козгогон кылмыш ишиңдин негизи жок деп жогорку кеңештин атынан бир барак кагаз берип эле ушуну тынчытып кое турган жерде болчу. Анан негизи монтип карап отурганда баягы мен муну жакшы көрөм, мен тигини жакшы көрөм, мен мунун жактоочусумун, мен аркынын жактоочусумун деп карап отурса, ошол кишинин айланасында да бир топ жактоочулар да баягы адам жолотпой корушат да, балким жакшыдыр, балким жамандыр. Ошол эле сыяктуу түшүнүк Садыр Жапаровдун жактоочуларында да минип аласыңар да ошону жүдөтүпчү. Балким ошонуңарга булар муктаж эмес. Балким алар өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп отурмак. Жанагы бир 10 болгон 15 миң 20 миң айлык үчүн отуруп алып сагызган эле сагызган кей деп ушул кредит грант алып мындай ишмердик жүргүзгөндөрдү кей деп кыйкырып өкүрүп абийирин кетирип Адахан Мадумаровду бүтүндөй эл элине жаман көргөзүп, сагызган эле сагызган, сайрагандан башка колунан эчтеке келбейт деп жаман көргөзгөндөр. Силерде уят барбы? Мен аябай таң калам да. Мынтип карап отуруп, мына баяли ушул жерде отурасың. Атаң менен теңишкен эми сен деле сагызган деп эле жазып атасыңар да. Мен деле тиги жанагы Дайырбек Орунбековдун акмак фейктери жазган үчүн тамашалап коюп атам. Адахан Мадумаров тиги мага квартира алып берсин деп. Чындап келгенде бул биздин кыргыз саясатында конституцияны толук түрдө окуган. Ошо мыйзам менен жашайлы деген. Жана ошол конституциянын беренелерин так түшүнгөн саясатчылар өтө аз айланайындар. Биз мындай темп менен кетип отурсак түшүнүк менен жашап калабыз. Ошондуктан ушу айтат элем да, ушул мындай жөн эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып эле баягы жиндиленип эле баягы эгер биз бүгүн барктай албасак мындай адамдарды эртең такыр эле бээдесе төө дегендерге күнүбүз түшөт. Мамлекет бирөө учурдагы Садыр Жапаров жана анын айланасындагыларга бийлик азыр буйруп тургандыр. Бир өмүр берилген бийлик жок. Бир өмүр берилген депутаттык мандат жок. Бир өмүр эч нерсе жок. Мына могу маңдайыңарда сүйлөп атып, азыр мен чыгып үйүмө аман эсен жетемби? Андагы болжоп болбогон заманда жашап атабыз да. Анан ушундай учурда ошол бирөөнүн убалына калуу, айрыкча ушул каргап шилеп социалдык тармакта отуруп алып, бир топ кесиптештер аттарыңарды айтайын дейсиң, просто эртең бир жерден маймылдай болуп бет келишип калганда кандайсың деп сөз айтыш оор болуп кетти да акыркы учурларда ушучу. Уялыш керек. Бирөөнүн акысына киргенден уялыш керек. Мына ошол нерсеге саясатчылар дагы, жанагы Гүлшат Асылбаеванын тантырага мыйзамына кол чаап отурган депутаттар дагы, ошол эле кезде журналисттер дагы, ошол эле кезде ушул социалдык тармакта отурган ар бирибиз ушул акыркы учурда аябай ойлоно турган мезгилди баштан кечирип атабыз. Ошол Фейсбукка отуруп алып, бетти тытып коюп, анан кийин тойдон кезиги алып шалпылдап өбүшкөндөрдү көрсөм, силерди билбейм, мен жүрөгүм айланчу болду да. Ошон үчүн ошо той дегенге акыркы учурлар барбай да калдым. Шундай жийиркеништүү, бири-бирин фейк болуп алып, ашатып тилдеп алып, анан кийин кайсы бир тойдо кезиксең, биягынан өбүшүп атат да. Жийиркеништүү, чынын эле айтайынчы. Ошол сыяктуу болуп, азыр мынтип ушул жерге келип отура калсам, эми ушул кайрадан ошонун сакал-сукалын асылып, сагызганын асылып, эмне дегенди жазып, биз бир уч эле калкпыз. 6 эле миллионбуз. Анын ичинен тиги эмне Садыр Жапаров бөлүп алдыбы өлкөнүн бир 2 миллионго жакынын. Андан бүтүн Кыргызстанга мүчө болгондор эмне? Булар эмне тагдырын өгөй балдарбы? Мага окшоп батышына дагы, чыгышына да кирбеген, бүтүнүн дагы Садыр Жапаровдун жактоочуларына колдоо болгондор биз эмне кылалы?
бир мындай ойлонуу деген жокпу? Ушул буяка жабыштырат, отуруп алып, тияка жабыштырышат. Айласы кеткендей моментип адамдардын топ болуп алгандагы ошол до конца ойдон өздөрүнчө талкуу алып, мисалы менин сүрөтүмдү алып алып, мындан тияка, мындан тиги группа, аркы группадан тиги эмнени гана керек болсо жан башыма чейин асылып жазгандарды окудум. Окуп келатам. Аны менин туугандарым дагы карап атат. Аягы бар мына күйөөгө тий дептиги, жоки Жолдош Сыргаковдун иши сотко өтө турган абалда туруп атат. Уят да ушулчу. Ал ушул сөз башында айтып өттүм, ушул Адахан Мадумаровду андан көрөкчү ушул жогорку кеңештин азганакай депутаттары, көпчүлүгү жаштарсыңар. Ушул кишинин тарбиясын алалы, аксакал, ооба эмне деп атасыз? Атаңды 60-ка келгенде алдап соолап күчүн ал дейт. Бу киши 58-де экен. Бу кишинин тажрыйбасын алып алалы. Эртеңки күнү деле Адахан Мадумаровдон үйрөндүм эле деп. Мен силерге бир окуяны айтып берейин. Инаят Ниматова эжеке ушул жерде отурса керек. Ошол баласына баталам дегенде менин маңдайымда отурду Адахан Мадумаров менен Медеткан агай Шеримкулов. Анан Медеткан Шеримкулов агай турду дагы сүйлөп атып, Адахан дегенде ушул жашы менен тиги киши ордунан тура калды. Ошол жерде Шайлөөк отурду эле, Айбек Осмонов отурду эле. Шеримкулов сүйлөп бүткүчөктү, Адахан Мадумаров туруп турду. Буну сый дейт. Бизде мисалы журналисттердин арасында деле ошо сыйды мен каалайт элем. Ошол эле Темирбек Алымбеков, Аскер Сакыбаев ушул эжелер келет. Канышай десе мен ордунан тура калсам, менден кийинкиси кокуй Канышай эже туруп аткандайын деп ордудан тура калса, мына ушуну нарк дейт. Фейсбукта отуруп алып тиги нарк жөнүндө указ жазып коюп кайра биринин бетин бири тытпай. 2-3 күндөн бери ушу карап отурам, ушу мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов а киши да менин абам экен. Не деген жакшы кептерди айтып атат. Мына ушундай саясатчылардын иши бүлүк түшүп турган кезде жанагындай чоң легенда хикая жомокторунан айтып койсо болот да, мисалычы. Эми менден жашы улуу керек болсо аксакалдык сөзүн айта турган 60-тан ашкан, 70-тен ашкан интеллигенциянын өкүлдөрү турасыздар. Ошо 2 күндөн бери карап турам, ушу интеллигенциянын ичинен кимиси сүйлөп коер экен. Койгула, Адахан Мадумаров ушу кыргыздын бир чекесине бүтүп калган саясатчы экен. Бул кишидей деңгээл жок деп, кезиккен, аштан тойдон кезиккенде ошого бүжүңдөп, жанталашып колун алып учурашканга чуркаган мен көп эле интеллигент андымыңарды көрүп эле жүрөм чынында. Мисалы, ал киши мага карыз эмес, мен ага карыз эмесмин. Өмүрүмдө 3-4 жолу кезиккен жерде баш ийкешип коебуз. Адамды таанып жашайлы да, адамды таанып жашайлы да. Муну ошол жала менен каматып койдук. Андан эмне чыкты? Ошол эми болгону баягы эриге отуруп эле айтайын дедим. Ушул могу социалдык тармактан айрыкча жаш курагыңар 30-га чыга элек, 35-ке чыга электер. Силер кыргыздын бизден кийинки муунусуздар, 10-15 жаш менден күчүү болосуздар, ал киши эмес. Уялбайсыздар ушул кишини сагызган деп жазганда бетиңер менен отуруп алып, катаңар толтура айланайын, жүзүңөр чыгып атат ошол жерде. Ошонун ичине ката жазгандан бет уялыш керек. Менин почерким чыгып атат деп, мен мисалы азыр силерге түз эфирге чыгып атам, сүйлөгөн ар бир сөзүм үчүн жоопкерчиликти алып туруп чыгып атам да. Ошо сыяктуу да, алдагы комментарий жазганда да ошо жерге жазган ар бир сөз үчүн жоопкерчиликти алыш керек да. Катасы менен жазып атам, кокуйгун бет болуш керек деп. Ошол эми. Мадумаров агай болсо мен силерге эжеи болуп койдум бүгүн, жакшы туруңуздар. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.